Өт башчасындагы таш, кум, полип болбош үчүн эмне кылуу керек? Урматтуу мектептештер, бул үчүн эң биринчи тамакты тандоо керек. Сүт, un, кумшекер. Мына ушул нерсени тамактан алсалыш керек. Экинчиси, туура тамак суу ичиш керек. Суу деп мен дайыма айтам. Демек суу деген бул 40 градустагы суу болуш керек. Жана аны дайыма уртап, адам өзүнүн килограммына жараша ошону бир күн кечке ичип туруш керек. Кийинкиси бул мен айтып жүргөн, менин профессорум Ольга Ивановна Шишова дайым кайталап, мен да сиздерге кыргыз элине айтып жүргөн 5 көнүгүүнү аткарышыңыз керек. 5 көнүгүү бул диафрагмалдык дем алуу. Диафрагмалдык дем алуу деген сөз, сиз дем алганда ичиңизди чыгарасыз, дем чыгарганда ичиңизди киргизесиз. Бир күндө 10 жолу жасайсыз. Бир мезгилде 10 жол жасайсыз, бирок бир күндө канча жолу эстесеңиз, ошончо жол жасайсыз. Кийинкиси, ар бир тамак ичерде өттү түртүп туруу керек. Биз өттү түртмөйүнчө, өт башкачасын түртмөйүнчө биз өт суюктугун ичегиге куя албайбыз. Мына ошондо куйбагандыктан адамда запор болот. Адамдын ичи өтүп кетиши көп буйруп калса, аз буйруп калса запор болот экен. Дагы жакшы туура эмес буйруп калган болсо, адамдын ичегисинде воздух, аба көп болуп дагы адам ичин курулдай берет деп ушуга жабылып калат экен. Демек, кийинкиси өт башкачасы менен сөзсүз түрдө өт башкачасы биз аны шамалдатып алгандан кийин, биз аны сезгентип алгандан кийин, ага сөзсүз түрдө уйку бези кошулат экен. Демек, уйку бези менен өттүн туура эмес иштешинен адамдын ичегисинде ички ичегилери, жоон ичегилери жакшы өзүнүн кызматын аткарбай калат экен. Мына ошондон дагы өт башчасындагы таш пайда болушуна алып келет экен. Эми мындан тышкары кийинки көнүгүү ар бир ошол ичегилерди түрткүлөгөн көнүгүү. Кийинки көнүгүү адамдагы лимфа бездерин түрткүлөө деген. Мына ошол лимфа бездерин түртпөгөндүктөн дагы өт башчасында жогоруда айткан нерсе пайда болот экен. Урматтуу мектептештер, туура тамактаныңыздар, суу ичиңиздер, кыймылдаңыздар жана 5 көнөнү жасаңыздар.